Bismillahirrahmanirrahim. Faraon aleyhilana 150 yıl yaşagan eken tuğanlar. Biroq 150 yıldın içinde bir dağı organ emes eken tuğanlar. Bir dağı organ emes eken. Putu dağı hiç yeri organ emes eken tuğanlar. 150 yıl taza yaşagan eken. 150 yıldın içinde kançalagan Allah Taala sınavları berdi tuğanlar. İslamды kabul alбайбы, Allah Taala мына ушундай mo'jizalar жөнөттү. Biroq Faraon alayın деп atkanda mına janıdagı vazirleri buzуп койгон экен да тугандар. Ya койчу бул мындай деп бузуп, ошентип наалатка калып кетти да өзүчө. Faraonчу. Misal bizde de bir uçurlarda bolup kalат. Misal bir iş biznesi başlayın деп атам деп досторуңа айтсаң, ya койчу колуңдан келе андай мындай дейт го. Мына ушундай болгон экен да. 150 жылдын ичинде бир да орган эмес экен. Жана 500ден ашык аялы болгон экен тугандар. 4000 жакын уулу кыздары болгон экен тугандар. Неге 500 аял алган десе, өзүнүн кыздарын дагы өзүнө никелеп алган тугандар. Эгер башка бирөөгө бергенде анын күйөө баласы мына креслосуну тартып алмак да. Bir себептер менен тартып алмак. Ошо креслонун себебинен өзүнүн кыздарына өзгө никелеп алган. Ошентип 4000 жакын балалуу кыздары болгон тугандар. Анан Аллах Таала Куранда ачык айкын айткан, biz suga çöktürdük özünün kılgan işi üçün. Jana aşhadu en la ilahe illallah deb aytayın deb atkanda Jabrail aleyhisselam kelip ozuna ılay tıkıp koydu. Oşantip ulanın toobасы kabul bolgon jok tugandarım. Jana kıyamat kayımga çeyin özünün ölügü muzeyde turat azırча. Ne üçün Allah Taala bunun ölügü neme kılıp koydu, muzeyge koyup koydu? Akılыңарды иштеткиле, көрбөйсүңөр дейт Алла Таала. Көрбөйсүңөр Мухаммад дейт. Көрбөйсүңбү дейт. Мен кылганымды дейт. Ушуну ачык айкын айтканда, биз дагы мисалы азыр ушул мисалы барсак азыр Египетке барып туруп ушуну көрсөк, ушундай болгон экен дейбиз дагы 1-2 күндөн кийин болду, унутуп коебуз анча. Анан элдерге мактанабыз анан кийин. Мына шуну көрүп келдим, мындай экен деп. Биз үлгү албайбыз да, биз мактаныш үчүн гана барабыз мисалы. Кай жерге барсак дагычы. Ошон үчүн акыл ээлери үчүн бул хикмат бар деген да. Ошондуктан туугандар эмне иш кылсак биринчи очередде акыл иштетели туугандар. Фараонго окшоп калбайлы туугандар. Жаныңдагы вазирлерге окшоп калбайлы туугандар. Өзүң чечим чыгар, өзүң аракет кыл тууганым. Ассаламу